2022 жылдын 25 июньнан 28 июнь аралыгында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин университет пансионатында Ысык көл кештери аттуу фестиваль болуп өттү. Маданий спорттук иш-чара университеттин 90 жылдыгына арналып, президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адап-ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жана улуттук нарк жөнүндө жарлыктарын турмушка ашыруу максатында өткөрүлдү. Мына 1 жыл бою, 10 ай бою иштеген биздин окутуучулар, профессорлор эмгектен кийинки өргүнүн астында жанагындай бир жакшы эс алууну дайкалыштырып, күндү дем алуусун өткөрөт деп ишенебиз. Бизге үн кошкон бардык жогорку окуу жайларга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ысык көл кечтерине катышкан университеттердин өкүлдөрүнүн айтуусу боюнча аталган иш-чара жогорку окуу жайлардын ортосунда кызматташтыкты жана достукту бекемдейт. Өз кезегинде алар иш-чаранын демилгечиси жана уюштуруучусу болгон Кыргыз Улуттук университетине өз ыраазычылыктарын билдиришти. Быйылкы өткөрүлүп аткан Ысык көл кечтери 2022 маданий спорттук иш-чарабыз абдан жогорку деңгээлде өттү. Мен эмнени айтмакчымын, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин жалпы жамаатына, жетекчилигине Канат Жалиловичке, Садык Алыкановичке, Турат Жамалбековичтерге ыраазычылык билдиребиз. Бардык жогорку окуу жайлардын мугалимдери абдан активдүү катышты. Биз ойлоп атабыз, мындай иш-чараны, маданий иш-чараны мындан арыгдагы улантып беребиз, жыл сайын өткөргөндөй кылып улантып турабыз. Ошо бардык кеч катышкан, уюштурган жалпы жамаатка терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол иш-чарага биз дайыма катышабыз. Жылдан жылга бул иш-чара жогорулап, деңгээли жогорулап келатат. Ошондуктан биз Кыргыз техникалык университетинин жамаатынын атынан Улуттук университеттин жамаатына терең ыраазыбыз. Бар болуңуздар, ар дайым сиздердин жамаатта чыгармачылык ийгиликтер абдан көп болуп турсун. Сиздердин чыгармачылык ийгиликтериңер, сиздердин жетишкендиктериңиздерди, сиздердин бийиктериңиздерге биз дайыма кубанып, сиздер менен тең бөлүшүп жүрөлү. Дагы бир жолу чоң рахмат. Ушундай самалыктар ар дайым болуп турсун. Университеттер аралык самалыктар ар дайым жакшы деңгээлде болуп турганга биз ыраазыбыз. Дагы бир жолу чоң рахмат. Фестивалдын катышуучулары өздөрүнүн билим берүү жаатында гана эмес, спорт, ыр-бий жагынан да көрсөтүп, өздөрүнүн аргыл таланттарын тартуулоого мүмкүнчүлүк алгандарын баса белгилешти. Бул өзүбүздүн улутубуздун жүзү болгон атайын бир урук наркыбызды өстүрүү үчүн атайын арналган фестиваль экен. Эң сонун маанайда өтүп атат. Чоң рахмат. Бүгүнкү фестиваль абдан көңүлдүү өтүп атат. Катышуучулардын маанайы абдан зор. Ушул уюштуруучуларга биз абдан чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу 4 жылдан бери баарыбыз катышып келип атабыз. Бул традицияга айланып калды. Мындай жакшы фестивалдар көбүрөөк боло берсин. Биз жалаң эле билим бербестен ушундай ыр-бий, дастан жагынан, бардык жагынан алдыда болгубуз келет. Биз өзүбүз билим берип аткан жаштарга дагы ушуну насаат катары калтырып кеткибиз келет. Чоң рахмат сиздерге. Ысык көл кечтери маданий жана спорттук бөлүктөрдөн туруп, окуу жайлардын профессордук окутуучулар курамы ыр-бий күбө боюнча өз өнөрлөрүн көрсөтүшсө, экинчи бөлүгүндө волейбол, футбол, шахмат, ордо жана аркан тартыш боюнча күч сынашты. Фестиваль өлкөбүздүн бир катар жогорку окуу жайларынын башын бириктирип, университеттердин арасында достук, ынтымак жана кызматташтыктын өнүгүүсүнө өбөлгө түздү. Эрлан Токтобек уулу, Баласагын ТВ.